Тагдырдын оор түйшүгүн тарткан үй бүлө. Кырсыкка кабылып 4 жылдан бери төшөктө калган Бакыт Мамытов. Ошолдо мына пут мынандай бешикке окшоп сермеп турат. 2 путун тең. Мынандай болуп турат. Коомчулуктун колдоосуна муктаж болгон жаш үй бүлө. Толка менге позвоночник жеткен да. Позвоночник мен вычатканын үстүнө түшүп калганмын. 6 этаждан түшкөнмүн ошолдо. Бийиктен түшүп кеткенмин. Ошолдо дракон лампанын чекелеринин бутактарын кесип аттыр. Ошолдо мына бир бутум гипс болгон. Балтадай тийген. Сөйкө жеткен эмес толка. Открытый болгон, манча болгон. Ошолдо мына пут мынандай бешикке окшоп сермеп турат. 2 путун тең. Мынандай болуп турат. Ошого жардам сураганы ошо кантип жөнөттүм эле. Ого чейин одан кийин мен өзүм иштеп жүргөм буларды багып. Анан мына кырсыкты болуп анан кийин жатып калдым. 4 жыл жаттым. Көп да отура албайсыз. Отырсам 5-10 мүнөткө жетпей отурам. Отырсам кайта отурсам кабыргага күч келет. Тамакты нормаль, тамак орточо эле жейм. Отуруп кичине тамакты алып келип беришет, мен жеп жатам. Көп отура албайм толку. Ошо сураганга жардамга сурадым да. Ошо үчүн башым ооруйт. Жылганда башка да жегенмин. 2 группа инвалидмин. Az дарым да жок азыр. Покойго дарый ичем. Сексен 9 жылкымын, 33 жаштамын. Ошо турмуш курганыбызга ошо жолдошум экөөбүз. Ошо 10 жыл болду. 2 баланын энесибиз. Анан кийин ошо жолдошум ушундай кырсыкка учураганына ошо 4 жыл болуп атат. Бутуна тура элек. Анан ошо 4 жылдан бери ушул 2019-дан бери ушул акыбалда жатат. Балдак менен туруп басат кичине анча-мынча. Анан жашоо турмушубуз ушундай. Анан туалетке десек, туалетке анча-мынча чыгат кээде. Анан кийин мен өзүм апарып не кылам. Туалет жок болду. Бар сырткарыда да. Ошо буга бул чыга албайт. Ошо 100 метр алыстыкта болуп калат бугачы. Басканда оорлук келип калат. Анан мен өзүм апарып төгүп не кылып келем. Анан ушуларды карайм, өзүм иштечү элем, азыр кышында үйдө отурам ушуларды карап. Анан жазында иш башталат ушинтип. Өзү каерде иштейсиз азыр? Мен өзүм Навай паркта дворник болуп иштейм. Ошо жолдошум жылгандан баштап, 2019-дан баштап иштеймин. Ошо келем, булардын тамагын не кылып коюп, кайра кетип ошентип иштеп жүрөбүз. Ошондой иште иштейм. Анан буларды азыр жөлөк пул чыгарып алгам, жөлөк пул да жетпейт экен. Айлыгым деле жетпейт, айлыгым 9000. Жардам бериш, ошо не иш жок, арендаторлор жабылып калды деп жардам берилек. Буну жыгыткан өзбек киши да колунан келишинче жардам берет атал. Ол тынбай эле сурап, акыбалы кандай, буяка апарайын, ояка апарайын дейт, эми ол да аракет кылайын дейт, бара аракети жетпейт атанын элечи. Мен деле аракет кылам, ар беле кылам, анан
жаңылыктардан угуп калчу элем, ошо кайрымдуулук фондуна кайрылсамбы, эмне кылсам деп жүрүп, акыры баары кайрылдым да. Элдерден жардам сурайынчы, жардам берип калаттыр депчи. Жумушуме только дарактарды кыят элем. Ошолдо дракон лампаны алмаштырабыз деп атканда, ошолдо вишка воздух жагынан отказылып берген. Мына буларды мен өзүм багат элем мурун. 2 иш кылып жүрүп, арабада түртөт элем. Түнкү саат 12-де барып. Одан кийин берки паркка түшүп кетет элем. Новый паркка иштеп, ошо жерде иштеп, ошо 4 жыл болду жаткан, төшөкөдө жаткан. Балдак менен секин басам, төлөт алыс. Ошого. Азыр эми ошо каражаттын жетишсиздигинен. Кагаз жетиши, бул толко мен түшө элекмин. Жыгылгандан бери бир жолу түшкөм, ошончо түшө элекмин. Полный кагаздары, клеенкада полный кагаздары бар. Биринчи жолу түшкөм, ошондо жыгылгандан бери түшө элекмин. O dagы 6900 сом экен. Bir түшү. Мен мындайда кабыргада магнит болот, ондайга түшкөн болбойт экен. Темир коюлган да мага кабыргага. Мен багыда көтөргөндө вышатканын үстүнө белиме түшүп калганмын. Белим аркасында мындай отурганда мындай думпайып турат белим. Ошо Алладан сурап атам, жардам берилеси деп. Каражатым жок, эч жака барам, төлөткө зорго барам дейм. Катырым төгүп келет. Ошого 2 балам өзүм карайм. Ошого жардам бергиле Алладан. Ағаштан ушу айлыгымы жеткирем эптеп. Өзүнө нарыкка беракка саттап, мынага дарый-дармегине баш ооруганда дары алып берем. Анан буларга тамак ашына дагы эми эптеп жеткирем, аракет кылам. Пасояны, мына балдар мына пасоя деле жетпейт экен, бирок ошонсо деле кичине жеткиребиз. Айлык тигичеңди, анан ошентип кыйладан не кылабыз да. Ошондо сарттап азаздан иштеп турабыз. Кышында эми азыр эч кимде не кылбай калды, ошо жардам берсе берет эле ошо ишканадагылардан. Акча берсе ошо унпун алабыз, байнаш үйдө алабыз. Барыбызга деле жетпейт, ошонсо деле не кылабыз. Анан ушуларды карап, не кылып отурам да үйдө. Үй өзүңүздөрдүкү эле? Үй өзүбүздүкү, анан услугиясы ушул, анан отопление койгон, отоплениясы ушу үйдү ысытпайт. Өзү ысыт, бирок үйдү ысытпайт анан. Чоң болчу билбейм. Анан сууларыбыз деле ушу өзүбүздө жана эшикти ташыбай киребиз. Ушул жатакана болгон үчүн бардыгы эшикте экен да? Ушундай. Бир комната. Ооба. Эшигин өзүңүздөр эле ачып алгансыздар? Эшигин өзүбүз эле раматылык кайнатам өзү не кылып ачып койгон экен, ошо жерде не кылып койгонбуз. Болсо бул эшик коюлган эмес эле. Ошентип жүрөбүз. Анан мен өзүм үй бүлөм жардам бербейт, өздөрү менен өздөрү, булардын деле үй бүлөсү, жолдошум деле үй бүлөсү өздөрү менен өздөрү эжелери, акелери. Анан мен өзүм апам жок. Аларда не кылайын десек. Булардын жолдошунун апасы деле бар эле, азыр үйдө жок. Жалал Абадка кетип калган. Ошон Жалал Абадтан болосузбу ака? Жалал Абадтан болот ушу. Өзгөндөн. Өзгөндүн кызы жаканда. Апам өзү Көкартан болот. Көкарт. Ошентип турмуш курабыз, ушинтип тиричилик кылабыз. Ушу багат элебиз, мындай айтканда, чынын айтканда. Ушу багып не кылат эле бизде. Ушу жылгандан бери өзүм иштейм, өзүм багам ушу 2 баланы.
ушинтип жүрөбүз. Урматтуу жарандар, ушу жолдошуна кайра ушу калбына бутуна турушуна келишине ушу 200 миңдей акча керек болуп атат. Ушундай акча сарпталат экен. Ушуну ушу коомчулуктардан сурайт элек жардам катары. Колуңуздардан келишинче жардам сурайбыз ушу. Мен журналистмин Оштовдан. Бул эже кече барып ушу сиздин состоянияңызды түшүндүрүп, жашоо турмушты айтып кеткен. Анан мен дароо эле мына Жоламан деген бала бул кайрымдуулук иштерин жасап келген буга чейин. Анан дароо эле ошо куруп барбай Жоламан өзү Үмүт Жарык деген кайрымдуулук фондду жетектейт. Ошол кичине болсо дагы элдин аманатын жеткирип атат. Анан негизи эле ошо сиздерге эже биздин телеканалга кайрылган, ошо сизге операцияңызга акча керек болуп атканын, эки баланы өзү жалгыз багыш кыйын болуп атканын айтканда. Келчи. Только космос. Мангич. Как раз вот. Чечи, чечи. Geçin. Sizge mama rica. Sizge mama verin de. Ben giyince bir rasmen şaka sever. Bu duvarka iki canından bir giyince. Belki fırsat çıksın. Rasmen şak gelmesi almıştım ben. Çak geldi hocam. Ha? Sen açın çıkarsın. Peki. Ben giyince. Eki, qaysi mektabda? 27'de. Ben giyince. Çak ben. Baran, razberinger zileli okuyorum. Var ақсын. Жентіңіз көйлер ашты ма? Соғын жарашты жентің. Болып келсін да. Саламатсыздар, ушу биз дагы мына Үмүт Жарыгы коомдук кайрымдуулук фонду ушу Үмүт эженин үйүн өзүбүз дагы келип көрүп, жашоо шарты менен таанышып, чындыгында аябай мына муктаж үй бүлө экен, жардамга муктаж болуп жатыптыр. Биз дагы ошо колдон келген жардамыбызды алып келип көрсөттүк. Сиздерден дагы баардык коомчулукка кайрыла кетет элек. Ушул Үмүт деген эженин күйөөсүнүн басып туруп кетишине жана үй бүлөсүнүн басып туруп кетсе ошо дальше үй бүлөсүнүн ошо жашоосун жакшыртышына себепчи болот элеңиздер. Кудай буйрса ошо Үмүт деген эженин күйөөсү басып кетсе, ошо балдарына баардыгына жакшы болот да, үй бүлөсүнө. Эми мындай муктажчылыктан чыгат, Кудай буйрса.